биринчиси, элди эмне кооптондуруп атат? Эртең 5 жылдан кийинби, 10 жылдан кийинби бийликтер алмашса, Өзбекстандын президенти азыр жакшы мамиле кылып атат, кетсе, кеткенден кийин мына чегара жердин астыдагы суу дагы биздики деп туруп, өзгөндүн жанагы айылдарынын четинен баштап Буш-Бишкек жолуна жакын калган жерге чейин тосуп алышса, зым менен тартып. Ошол жерде чегаралачылар жанагы курал жарак менен кайтарып турса, конфликт болсо эмне болот деген кооптонуу бул бар. Биринчиси. Экинчиси, элдин ичине сунуш айткандар да болду. Сууну пайдалана бергиле, такай. Бирок жердин асты Кыргызстанда калсын деген дагы сунуш бар. Үчүнчүсү, мына жанагы экинчи статьяда турат, биргелешкен комиссия деп. Бирок ошол жерде өзбек тарап биздин жана комиссиянын мүчөлөрүн паспорт аркылуу, өздүгүн тактоочу документ аркылуу киргизет деп турат. Ал дагы бир маселе. Анан эмне үчүн көп ынанбагандардын позициясында мына менин колумда турат. Бул Гавасай биз алып аткан. Мына биз Гавасай, бул Кемпирабад. Элдер дагы салыштырып көрүп атат. Гавасай бул мына тоо таш болгон жерди эмне үчүн биз моундай чалкып жаткан суубузга алмашышыбыз керек деген суроо бүгүнкү күндө элде бар. Ошол эле убакта азыр урматтуу президент айтып өттү, эгерде кийин кандайдыр маселелер болуп эме болсо, кайра алмашсак болот, суу жок болуп ошондой болсо деп. Бирок 11-чи беренеде жазылып турат. Бул макулдашууну денонсацияланууга тийиш эмес деп. Демек бул келишим менен биз чекитти коюп атабыз. Ушул жалпы кооптонуулар мына депутаттардын ою макул болуш керек. Элдеги ынанбаган, жок туура эмес болуп атат дегендердин жанагы кооптонуулардагы пикирлер менин оюмча мына ушундай деп ойлойм. Рахмат. Рахмат, мен жооп берейин мына айткандарыңызга. Сиздин айткандарыңыздын бардыгы баягы эле популисттердин сөзү. Бул бир. Экинчиден, сиз айттыңыз, эмне үчүн биз Гавасайга Кемпирабад алмаштырышыбыз керек деп. Гавасайга эч ким Кемпирабад алмаштырган жок. Урматтуу Жанарбек Кубанович, окубайсызбы документтерди? Ал жерде Гавасай мурда курулбай калып кеткен, Кемпирабаддын сол жегинен өткөн каналдын ордуна компенсация кардары алып атабыз. Бул биринчиден. Экинчиден, ким айтты сизге Гавасай тоо таш жаткан эле керек эмес жер деп? Андай эмес. Гавасай Кыргызстан үчүн эң сонун жер. Тоолуу, жайыттуу, ошол жердеги элдин жүрөгү болгон жер. Сиз айткандай ал кереги жок эле жөн тоо таш экен деп айтканыңыз бул баягы эле популисттердин сөзү. Андай айтпаңыз. Кыргызстандын ар бир ташы мамлекет үчүн эң керектүү. Анан сырткары сиз айтып атасыз, мына эртең башка мамлекеттин президенти алмашып кетип, Мирзиёевдин ордуна башка келип, чегара тосмолорду орнотуп алсачы деп. Мыйзам эмне үчүн кабыл алып атабыз анда? Мыйзам эмне үчүн кабыл алып атасыз сиз? Мына мыйзамдын сиз ошол өкүлүсүз. Сиз азыр добуш бересиз, Кудай буйрса. Мыйзамды кабыл алабыз, мыйзамды аткартышыбыз керек. Ну, конечно, эгерде мыйзамды аткарбайбыз биз, бул алга кабыл алынган мыйзамдардын кереги жок деп мамиле кыла турган болсо, анда эл аралык мамилелердин өзүнүн тартиби бар. Урматтуу угандар. Тартиби бар. Ошон үчүн мына мыйзамды кабыл алып, мыйзамга жазып атабыз биз ушунун баарын. Мыйзамдуу болсун, ратификациядан өтсүн деп. Кудду ушундай мыйзамды өзбектер дагы өткүзүп атат. Өзүнүн парламентинен. Бул эми жөнөн эле баягы популисттик кылып айта бериштин кереги жок. Үчүнчүдөн, анан айтып атасыз, денонсацияга жатпайт экен деп. Урматтуу Жанарбек Кубанович, бир тараптуу денонсацияга жатпашы мүмкүн. Бирок сүйлөшүүлөрдүн негизинде кандай келишимдерди, кандай мыйзамдарды дагы сүйлөшүп туруп, эки тараптуу кылып алмаштырса же өзгөртсө болот. Мына биздин президентибиз ушул жөнүндө айтып атат. Рахмат.